Assalamu alaikum. Ак калпак кыргыз жұртчылығы. Ошентип улуу кептин учугун улай отуруп, учтан түпкө чубай отуруп, улуулардан бери карай курай отуруп, биз чоң казаттын соңуна жеттик Манас баянын. Демек чоң казаттын соңу жөнүндө андан Сагынбай атабыздын варианты боюнча жеңиш менен олжолук айткандыгын айтканбыз. Башка эмес, Качалуу деген тоонун карачайын 90 миң төөгө жүктөп келип тартуу кылган дейт. Чайдан эле 90 миң төөлүк жүк менен олжалган ошол мезгилде Кытайдан дейт. Ал Качалуу тоо перилерге туташ чектеш жер болуп, чай абдан мыкты эле дейт. Азыркыча айтканда эң жогорку сорттогу чай эле дейт, перилер менен жалгашкан жерден. Ошон менен эле тартуу бүтүп калган эмес, алтын менен күмүштү жүктөй албай келебиз, агача келин сулугубуз үптөй албай келебиз деп чоң казатта бекер айтылган эмес. Дал ошондой алтын, күмүш, агар алтын, ак күмүштөн сырткары дагы 90 миң төөгө Ателес Торгун Шай, 9 миң төөгө тубар жүктөлдү. 30-100 миң мусулман ошондо олжонун көптүгүнө таң калган деп айтканбыз. Кыскасы, кылымдан чыккан уз алып, кызыкканы кыз алып, кайсы бирин нар алып, оокаты кемчил болгону алтын, күмүш, зар алып, үлкөндөрдү алдына 300дөн жылкы берип, кыскасы дал ушундай жеңиш менен чоң казаттан кайткан. Биз эми бүгүн сиздерге кичи чабуул жөнүндө айтып бермекчибиз. Чоң казаттан ошондой олжо буйла менен келишип, жыл 12 ай болгондо, 1 жыл 1 ай болгондо кайра өз элине, өз жерине кайтып келди Манас баштаган баатырлар дейт. Сагынбай атабыз ушинтип айтат, ал эми башка манасчыларда дал ошол чоң казатта эрендер, шерлер, баатырлар шейит кетип, ал эмес ак кула окко чыккан. Ак кула окко учурдум аяш, Алмамбет шейит кетирдим аяш деп Манас баатырдын Арукеге карата айтып турган саптары дал ошол нерсени далилдейт. 12 чора окко чыккан дейт Саякбай атабыздын вариантта, чоң казатында Алмамбет, Чубак, Сыргак баш болгон 12 чора окко чуп, Аккула шейит, Аккула окко чуп. Ал эми Кытай тараптан дагы кыйла дөөлөр шейит кеткен. Башка эмес, дал ошол Шыпшайдардын өзүн атып өлтүрдү деп айтат. Кожо жаш деп айтып берет Саякбай атабыз, ал эмес, ал мергендин атын. Дал ошентип чоң казаттан жаралуу кайтат Манас атабыз. Болгондо дагы өзү да жаралуу, жан дүйнөсү да жаралуу кайтат. Эң жакын жоролорунан ажырап кайтып атат. Бейжинди чаап көп алдым, белиме таңуу кылуучу берендерди жеп алдым деп кайгырган ошондон улам болот. Мына ушундай жагдай Сагынбай атабызда анын эч бири жок, жеңиш менен кайтат. Бул нерселердин бардыгы кичи чабуул бөлүмүндө уланат. Анда ошол окуяга келе берели. Манас болуп, дөөлөтү көлдөй толуп, Кытайга түйшүк салып, кылымды колуна алып, уругу кыргыз болуп, урушкандын көңүлү соолуп, ааламга даңкы кетип, 60 жашка жетип, 40 жигит күтүп, бардыктан дүнүйөсү түтүп, башы кумул, аягы урум, түн жагы каракум, күн жагы Умалай Сарыстанга чейинки жердин баарын каратып, карамагына алып турду. Жер ортосу деп таласка дүкөн курду. Дүкөн дегенде биз кадимки майда чүйдө саткан дүкөн деп түшүнүп албайлы. Дүкөн деп ордо кала жөнүндө ошол мааниде айтылып атат. Камок салып алган экен деп туура эмес түшүнүп алышпасын биздин түшүнүктөгүлөр.
Kakандын жұртын қақшатып, Маңгүгенің батыры Макелдөөні башқатып, Қытайдың қиындары да Қыран Манастың қысмағын көріп, қырғыннан құтылуының амалында далай отты сулы жерлерін беріп құтылған ал заманда. Мұны чоң азапта айт өткенбіз. Батар жері тарылып, Бақбұрчындың елі анда қақанға қамалған. Күн батыш жағынандағы далай соның жерлерді алып, Алтай, Амур, Дария, Енесайлар евақ енчіге өткен. Қытайды қысып, ертіш ұрқын суларын ит ішпестін Алакөлді елеген. Аяғы ар тарапқа чачырап, Үндістанның ысық чөлі да азыр Қырғыздан құр емес. Чоң чабуылдың жиынтығы менен өч төшкен хандар ел болышты. Бай жеті ханның чатағы жөнінде сөз болады. Ерегішкен чоралар Алман бетке жығылды. Ушақ айын тыйылып, жұрт ынтымақта тұрды. Аштығы оролош, қойы қоролош болды. Қаратып алған қамбылға қара төлікті хан қылды. Құмылдың иелігін шағыл бейдің атайға берді. Төлгөчі қара төлік өшентіп, қамбылды қарашар, қамбылды башқарып қалды дейді. Терс маяудағы текестің кендірі евақ кесілген. Андан бері көздей жүріп, аяғы ысық көлге чейінкі жерлерге Абдылданы өкімет қылды. Ажыбый үшінча жұртты сұрап тұрды. Текес менен көлдің губернаторлығы, азырқы тілмен айтқанда ошол чөлкөмдің башчылығы Ажыбайға сұнышталған дейді. Анжиян тосы Алайға сырғақ әкімдік қылды. Аяқ башы 6 айлық жерді жердеп тұрды Қырғыз. Қытайдан алған 40 000 қызыл нар, аға жүктелген алтын күміш зар болжолсыз болған. Қатындан тандап уз алып, қара көзден қыз алып, қарчыға тандап құш алып, қапырды көрсе мұш салып, қырғияк тандап құш салып, Қытайды көрсе мұш салып, қымчавел тандап қыз алып, ашпаған ұлы тоқ албай, аң дұшқан дұшман соқ албай, ат жетер жерде жоқ албай, баспаған ұлы тоқ албай, басташқан дұшман соқ албай, мал жетер жерде жоқ албай, қаңғайдың жұртын қаратып, қалмақты чап таратып, елін жырғалчылыққа бөліп, егешкен дұшмандың жолын бөгіп, ушул кезде өксігі жоқ деген Манас алы күнче балалы болбогондугуна арман кылды. Ушунча дүйнөнүн ээлигин ээлеп, ааламды алаканына калчап турган, ушундай доорду сүрүп турган Манастын дагы бир арманы болду, ал баласыздык эле дейт. 60 жашка чыкканым, ааламдын барын тутканым, бар кыратып, ыйлатып, баланын үнүн укпадым. Астымдан душман чыкпады, алыска качып ыктады. Алыстан сапар мен келсем, атакем мына келет деп, астымдан бала чыкпады, арманды сөөк сыздады. Аламдан мынтып өткөнүм, адамдан артык көпкөнүм, арманым менин тоодон чоң, алдейлеп бала өппөдүм. Аламды алган Манас болдум. Жараткан мага бир перзент берсе, бир жери кемип калат беле. Кудайдын казынасы кемейт беле. Батыр болдум, эр болдум, бар кыратып бала албай, байкап турсам дүйнөдө башым кара жер болдум. Жан кеткен соң көдөндөн жаны эки келмек жок, жалгыз калдым өкмөт, жалгыз кылдым өкмөт, жанымда перзент эрмек жок. Жок дегенде кыздан да перзент бербеди, бербердигер кудурет деп, каңырыгы түтөп, кайгысы күчөп, Манас казынасын аштырды. 100 төөлүк каркалтын чыгарып, аны карыптарга чаштырды. Бир Кудайга зар айтып, пил баштаган нар айтып, 4 түлүктөн мал айтып, төөгө кошуп нар айтып, Кудайдын жолуна чалдырды. Дүбүртү бийик 6 ханды чакырып, кызматындагы чоролорду жыйып, эми Мекеге баруу ниети бар экендигин билдирип,
хандардан, бектерден кеңеш сурады. Барын кашына чакырып алып, зыярат үчүн ажылыкка барып келсем окшойт деген кеңеш курду дейт. Чын дүйнөнүн жайы үчүн, чымындай жандын ай үчүн, акыреттин жайы үчүн, аманат жандын ай үчүн, үлгүсүн издеп, бужайдын үйүн издеп Кудайдын үлкөн бир сапар кылууга, калган иш Кудайдан деп, ажылыкка аттанууга атпай журттан Манас уруксат сурап турду. Манастын бул кеби көпчүлүктү албетте кейишке салды. Анткени Манас кетип калса, калган журттун күнү эмне болот? Алыска сапар аттанып чыгып кетсе, ажылыктан кайтабы да кайтпайбы деген түпөйүл сар санаалар бар эле. Жер көчкөндөй дүңгүрөп, жерге багып күңгүрөлөп, кандардан жооп болбой турду. Ошондо Бакай обдулуп алдыга чыгып, өзү сөз баштады. Баатыр, капырга калба салганда, калкты колго алганда, Кытайга кыргын салганда, кыргызды колго алганда, бул сунушуң, бул жумушуң кыргызга кыйын болду го. Олуй ата, Чоң Ташкен, Орчун, Кокон, Маргалаң, Ороtöбө, Самаркан, Айык, аяк жагы Букар, Камбыл, Кумулдан бери алым алдык. Ортосунда дагы канча жан бар. Дагы канча жер, дагы канча эл бар. Тасталынын көлүнөн, Сырдын чөлүнөн, Кара деңиз, Бор аралынан дагы салык алдык. Кырымдын журту кыңк этпей, Кыйванын журту булк этпей, барысты басып, кейүүнү кейиттик. Аяккы шаар Дашталын алып, Котонду коңторуп, Жеркенди жемирдик. Сарыстан журтун сапырып, Ындыстан журтун жапырып, Ымалай тоосун ашкан бар, Ыштыктын чөлүн баскан бар. Атыла белин ашкан бар, Анжамы чөлүн баскан бар. Ай батыңдан ар душман алсырады, алышкан жоо кансырады. Узакка сапар аттансаң, бул турган жумурай журтуңа жумуш түшөт го. Кекенип жүргөн кесир көп, кап сени деген капыр көп. Сенин көзүң өтсө, кыргыздын көзүнөн жаш арылбас. Дагы бир 2-3 жылга кое турсаң кантет баатыр деди. Эл биротоло кенелип алсын деген оюн айтты Бакай. Бакайдын бул сөзү албетте акыл болчу, бирок ага каршы чыккандар дагы жок эмес эле. Биринчи болуп баягы кырктын башы кыргылчал, кыркында көпкөн дыңгылчал, ар качандан бир качан бузукусун ойлогон, буттайын бузу ийсе да буудан Манас баатырың бузду экен деп койбогон деген Саякбай атабызда айтылган кадимки кыргылчал каршы чыкты дейт. Каршы чыгып эле тим болбой бузукулук кылып атасың сен. Манас ушундай ыйык жайга, касиеттүү жерге аттанып атса сен каршы чыгып атасың. Манастын жолуна каскак болуп атасың деп Бакайды күнөөлөй баштады. Бакайдын өзүнө кол тийбеген, сөз тийбеген Бакайга сөз тийгизип, кекер кебин агытып баштады кыргылчал. Кыран Манас, баатырың кыямат жолун издесе, Кудайга көөнүн түздөсө, сен ага каршылык кылганы турасыңбы? Бунун кандай? Кандай жорок болуп кетти? Дагы эле баягы бузукулугуңду койбойсуң деп кыргылчал ар качандан бир качан бузукулук кылган кыргылчал дайым бузукусуң деп Бакайды жектей баштады. Ууруну кармагыла деп ууру айкырык салып жүрөт дегендей болду бул жагы. Жашың жетти 70, жандын баарын жедиңиз, акырет жолун издесе дагы эле барба дедиңиз. Алган менен тойбодуң, ар качандан бир качан Бакай ач көздүгүн койбодуң, жеген менен тойбодуң, жезиттигин койбодуң. Башка журт балан бустан деген жок го. Ары барса 6 ай, бери келсе 6 ай, 1 жылда келип калат экен. Анын эмнесине кейисиң? Барса барып келсин да баатыр. Аскер билип эл багар, артында 6 иниси турат го. Абыке, Көбөш, Медет, Седет, Дебеги, Кочкор, Баят чындыгында жете, бары ногой балдар эмеспи? Бармагын деген Бакайдын
içi tardık emey bul emnesi. Eleman uğulu eri töштük durat. Eştekten jamgırçı durat. Kazaktan Gökçe Karatazdın uğulu Yürübü, Sancıbek, Muzburçak, Cediger uğulu Bağış, Cerigesinden bir tay berbegen Cetkir'din uğulu Ağış, kıskası Handar Bekler barıgar mında turasыңar. Aytkılatçı, uşu Bakayдың kebi akıl bı, je Kırgıldın sözü akıl bı. Dep, ortaga Kırgılçal çığa kaldı. Kırgılçaldın kebine başkalar cevap bergen жоқ. Kılım Kırgız baldarının bары Батырды алысқы сапарға ұзатуға қиялбай тұрды ал мезгілде. Кыргылдың кебіне чыдабаган Бакай ошондо айкырык сала үн салды. Кыргылчал Бакайды бузукку деп атканда Бакай карап турабы. Эң атаңдын көрей. Ой кыргыл деди. Атаңдын көрү кыргылчал. Аламды бузган дыңгылчал. Сен адам болбой куруп кал. Ой, соғышшылың мен болсам, сопу киши sen bolsaң, солып қалсын дүние деді. Соғыш көчіл мен болсам, солып қалсын дүние, сопу киши sen болсаң. Жегіч кишиң мен болсам, жереге кирсин дүние, жетік киши sen болсаң. Бузук кишиң мен болсам, бұл дүние құрылсын, бұрылбаған sen болсаң. Ақылманы, данышманы сенсіңді да, ақмағы менмін бұл аламдың. Бұл алам тескері айланып қалған қанда деген ойларды айтты. Атпай жұрттың барысы, ақ сақалдан қарысы, аққан жашын тыялбай, алдағандай сапар деп, арыстан ерді қиялбай, алдырашып тұрышса. Айтар тілі байланып, жалдырашып тұрышса, муыны бошап, мұңайып, шалдырашып тұрышса бұл жерде. Жанағы Кыргылчалдын сөзүндө жооп бере албай аткандыгын, башка хандардын, бектердин үндөбөй аткандыгынын себебин айтып атат. Бардыгы баатыр өзү көңүлдөнүп калса, манас көңүлдөнгөн нерседен кайтаруу дегеле мүмкүн эмес болчу. Ошон үчүн башкалар жооп айта албай турган. Ортодон Кыргылчал мындай бузукулукту кылды. Бакайдын кебине каршы чыкты. Ана хандарды кайра күбө кылды. Алан сайын хандар түнөрүп турду. Мына ошонун жөнүн Бакай түшүндүрүп берип атат. Алар баатырды кыя албай, үндөй албай, сүйлөй албай туруп атат. А сен кайраттуу болуп, кыйын болуп, камбыл болуп, акылдуу болуп айтып аткан сөзүңдүн төркүнүндө өзү арамдык жатпайбы, манасты келбей калса экен алыска сапардан дегендей оюн айтып атат. Ушундай кылып бардыгы жалдырашып, шалдырашып, алдырашып, дабдырашып отурса, сен кайраттуу сөздү айтасың. Айткан ушул сөзүңдөн аш бушумга чыдабай акыры өзүң кайтасың. Билебиз го сенин сырыңды дегендей кылып атат да. Ай аламды чайкачуу, сен азгырчу шайтансың. Бул олтурган жыйымга муңайым кепти айтасың, бурулса сөзү баатырдын, бурулса көзү баатырдын, бузуктуу сүйөр шайтансың. Кокустан кыран манас кыяматка бет алса, Бакайды баш кылып, 40 баатырдын баарын жогото турган сенсиң. Төштүктү кыпчак деп айтып, 4 бөлөрсүң кыргызды, төгөрсүң жерге жылдызды, жедигер дээрсиң багышты, жезит дээрсиң агышты. Атаң бирге туулган деп абыке көбөштөрдү аларга каршы күүлөп, кыргыздын арасына чагым сала турган дана накта сенсиң деп айтып атат. Инген төөдөй кайытып, түбүндө баары кыргыз баласын ит кыла турган сенсиң. 40 баатырды кысарсың, кылымдын баарын бузарсың, төрөлөрдү кысарсың, төгөрөк журтту бузарсың, жеткирсе кудай залимдик, жегенди кайра кусарсың. Мага эрегишпе деп сага канча айтам. Акылдуусунуп сүйлөп, уруулу журтту чачылтып, элге кесириң тиет деп катуу чекирип кирди. Ошон эле күтүп тургансып, төрө төштүк чыга калып, Бакайдын сөзүн кубаттап, ал үн катты. Ай, төбөңдөн тийген 40 баатыр деди төштүк. Төрөңөрдүн көзү жумулса, силер бузулуп кетесиңер. Ал төгүн эмес. Баатыр силерди бириктирип кармап турган манас. Эгер манастын көзү өтсө, ар бириң
ар кайсы тарапка, туш тарапка чачырап кетериңер айдан ачык. Туйгун Манас Көкжалдын туугандан болгон душманы, ичинде болгон бушманы. Көз камандын балдары көңүлүңөрдөн чыктыбы? Мен эмнени айтып мына ошондой тууганынан душман чыккандыгы жөнүндө сөз кылып атат. Бул пейлиңер барында силерге дөөлөт токтобойт. Манас канча аракет кылса дагы жакындары мынтип жаатташып тура турган болсо, каяктан ырыскы токтосун деп атат. Эй кыргылчал, бузуку, карыяңа октолбой кое тур. Сен кимге асылып атасың деген ойду айтып атат. Кыркка болгон башчысың, кылымга болгон жакшысың. Байкап турсаң мүнөзүң, сен чин дарыган бакшысың. Бузуктуктан пайда жок. Мынте берсең, бир күндө какшып түгөнөсүң. Кой мунуңду деп төштүк кыргылчалды жектеп, бакайды жактап сөзүн айтып бүттү. Төштүк төрөлүккө салып, кебин төтөлөтпөй, төлгөлөбөй түз айтты. Эмне үчүн төштүк түз айтып атат? Анын Манастан башка ал жерде тартына турган кишиси жок эле. Өзү төрө атанып турган төштүк, ошол себептен башкалар үн ката албай атканда кыргылчалга жанагындай сөздү айтып чыкты. Ортодо кырдаал курчуп атканын билген Ажыбай кепти ошондо тамашага айландырды. Ай, ак сакал кыргыл бийлейт го, жалпы жүргөн жакшыңа жалгыз да түтүн тийбейт го. Кыргылчалдан бийликсиз 40 баатыр жерге тийбейт го деп күлүп каткырыкка алды. Амалы бий, өзү Ажы Абдылданын бул кебине олтургандар дуу күлүп ийишти. Кыргыл кыяматтын камын кылдым. Не деп атасыңар? Мен бейишке чыксын деп атам Манасты. Соо бишерсин деп атам. Кудайдын алдында жанагындай милдеттерин аткарсын деп атам. Силер болсо мени бузуку деп атасыңар дегенчелик кылып кутулуп кетти. Улуктар Манасты узак сапарга узаткысы келген жок. Анын себеби жаңы эле абал тынчып, эми эл болушалы деп турган, ал эми жеринин, аймагынын чеги абдан кеңейген болчу. Муну башында сөз кылдык. Ошончо ээликти башкара турган дагы бирөө керек эле. Манас жок болсо анын бардыгы туш тарапка чачырап кетет деген ойдон кооптонуп ушул нерселерди айтып аткан. Ошон үчүн Манасты узак сапарга узаткылары келген жок. Ошондо гана Багыш деген карыясы сөз алып туруп, Манастын Кыргызга 40 жыл өкмөт кылган эмгегин айтып, ага каршы чыккан Ороздунун уулдарынын ойрондолгонуна чейин санжыралап берди. Акырында баатырдын аялдарын мында чакыруу керектигин айтты. 4 аялы бар эле деп айтып атабыз, Сагынбай атасынын варианты боюнча. Кокус ошол 4 аялдын бирөөсүнүн боюнда болса, анда сапарды токтото туруу керек экендигин билдирди. Көпчүлүккө бул акыл туура келди. Ошентип улуктар Манас баатырдын аялдарын бул жакка чакыртты. Улуктар чакырган соң Карабөрк, Акылай, Алтынай үчөө жете келди. Каныкей ал жерге барган жок. Келгендер баладан кабары жок экендигин билдиришти. 5 айдан бери көрүнбөй калган Каныкейде бир манден бар экендигин Акылай кыйытып өттү. Кырга чыккан кыркуруу кыргыз деп атанып, динден качып калып калганы калмак болуп, арсар болуп калсак дегендер казак болгон эле. Ошол казактын көкчөсү Каныкейди дагы чакыртуу керектигин айтты. Ага Калдарбек деген жөнөп кетти. Чакырууга келген Калдарбекке Каныкей желең тон кийип, жайкалып жетиктердин алдына жетип баруу туура эмес экендигин билдирди. Калк бийлеген кандар бар, каргышык ата кетпеген касиеттүү жандар бар, ак сакал бар, кары бар, ар уруу журттун каны бар, азиздердин баары бар. Алардын алдына баруу уят боло тургандыгын билдирди. Анан түшүн айтып берди. Түшүндө 6000 кулач мунардын башына чыгып туруптур. Баладай камыр жууруп атыптыр. Bir кезде бутунда алтын боосу бар, жайнаган жакыт оозу бар, саңоор жүнү сары алтын, таканак жүнү бар алтын, куйругу ак күмүш болгон ак туйгун башына конду. Аңгыча аламоюн кара куштар жабылып келди. Ак туйгун аларга жутунду эле, берки кара куштар жерге кирип жоголушту. Барбасына караган Каныкей ушул түшүн айтып, Калдарбекти кайра жөнөттү.
Калдарбек улуктарга бул тушта айтып берди. Канекей эмне үчүн барбайм деп атат. Жанагы айтып атканы хандар бектердин алдына баруу уят дегени чындап келгенде жөн эле шылтоо болчу. Ал жанагы жүктүү болуп калгандыгы бел ырас болчу дагы. Ошол себептен ар кимдин көзү бар, сөзү бар деп элден обочолонуп, жашынып жүргөн экен. Ошол себептен ушундай жооп берди. Болбосо ар уруу журттун ханы бар, азиздердин баары бар деп бекер айтып аткан жок. Ал эмес, калк бийлеген хандар бар, каргышы ката кетпеген касиеттүү жандар бар деп бекер айтып аткан жок. Дал ошондойлордун алдында назары ууп калган бирөө жарым боло турган болсо, дагы бирдеме болуп кетпесин деп азырланганы, Канекейдин сарамжалы, Канекейдин акылы, Канекейдин аярлыгы жөнүндө айта берсе дегиле сөз көп. Караңыздар, канчалык жерде канчалык акылы калчап иш кылып атат. Чакырды, Кандарбектер чакырды деп жалаңдап жетип барган жок беркилериндей болуп. Бул жерде дагы Канекейдин акылы көрүнүп атат. Калдарбек келип улуктарга Канекейдин түшүн айтып берди. Түштүн жайын уккандар кубаныч кылып, Баатырды дагы бир жылдай сапарын токтотуп туруусун өтүнүштү. Ошону менен акыл ушуга токтолуп жыйын тарады. Демек, Канекей жүктүү болуп калган окшойт. Ушунда бир сыр бар деп Манасты токтотуп турушту. Манас ошону токтоп калды. Ал учурда кыш өтүп жаз келди. Канекейдин бойгат болгонуна 9 ай, 9 күн, 9 саат болуп толгоор күнү жетти. Каада билген кемпирден, акылга дыйкан айымдан миңдейи дүрбөп Кошобатка жыйылды. Бакай баштап баары эркек берер бекен деп эгесине сыйынып турушту. Жараткан Кудайга жалбарынышты. Бир Кудайга зар айтып, миңдеп, сандап, мал айтып, чуркурап турган түн шаршемби өткөн бейшембинин түнү болчу. Аңгыча чымын чыркырап, чымчык чуркурап таң атты. Бейшембинин таң атты. Таң жаркырап аткан кезде жесети жерге түшүп, баланын баркыраган үнү угулду. Аны жерден Айымкүл деген катын алды. Семетей төрөлдү. Бейшембинин таңында төрөлдү дейт. 60 жашка жеткенче алдейлеп бала көрбөгөн Манасы табыз ушунда бир кызык абалга келди. Ааламдын баарын алган Манас. Ааламга жаңжал салган Манас. Ак марал айдап уйгулган, алышкан жоосун буйгулган, көк марал айдап уйгулган, көөлөшкөн жоосун буйгулган, ачуусу чындап келгенде, айбатын жүзүн көргөндө айрымдар жүрөгү оозуна тыгылып, жүстөмөндөп чыгылып, кайратын көрүп жан берген. Кары катуу, айбаты сүрдүү Манас баласын эркек дегенде башында акылы калбай, жүрөгү козголуп кетти. Сүйүнчү деген сөздөргө жооп бергенге дарманы келбей калды. Сүйүнчү дегенге болсун деп айтканга дарманы келбей, шайы бошоп кетти. Мууну бошоп, бутун шилтеп баса албай жыгылып кетти дейт Манас Баатыр. Сүйүнгөн ушунчалык, кубаныч ушунчалык болду. Эч бир тоо козголсо козголбогон Манас ошол жерден жыгылды. Кара тер басып, камыгып, кара бою нымыгып, сөөгүнөн суу чыгып, олтурган боюнча калды. Баланын кубанычы, перзенттин сүйүнүчү канчалык. Бул сүйүнүчкө башка эмес Манас Баатыр канчалык сүйүнүп атат. 60 жашка чыкканда балалы болуп атса, өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Канчалык деңгээлде сүйүнүч, кубаныч бойго тарап, ошондон жада калса баса албай жыгылып кеттим. Башка эмес Манас Баатыр. Ошентип сөөгүнөн суу чыгып отурган боюнча калды деп атат. Ошол көйдө турганда Алмамбет жетип барып калды Манаска. Айткан саламына алиге албайт. Алмамбет салам айтып сүйүнчүлөйүн десе, баягы нес болгон абалында турат. Жалдыраган түрүн көрүп,
Ошондо Алмамбет ага ачуу кыйкырык салып Кайратка чакырды. Алмамбет кантип Кайратка чакырды, эмне кылып чакырды, Манас кандай абалда калды деген суроолорго биз кийинки берүүбүздө жооп беребиз. Ага чейин аманчылыкта, эсенчиликте, бакубатчылыкта туруңуздар. Үйүңүздөргө кут орносын.